көп койдот көчөт. Биз менен жолго чык, жолго сыйкырдуу. Жүрү деп шама, шашылма, кереметтер жолго чакырат. Тактынан болуп, акылга толуу, улам жаңы сырлар ачылат. Саламатсыңарбы, балдар? Салам. Балдар, мен силерге табышмак айтам. Жандырмагын таба аласыңарбы? Ой, биз табышмактын жандырмагын тапканды жакшы көрөбүз. Айт. Жакшылап уккула. Эмне кылсаңар да таппайсыңар. Кийимин тиккен ийнеден коркуп жырткыч тийбеген. Ой, бул эмне я? Мен билем. Бул балаты. Жок. Анда кокот тикен болуп жүрбөсүн? Жок. Ура! Мен таптым, кирпичечен. Ооба, таптым. Эми сен айт табышмак. Болуптур. Анда менин табышмагымды уккула. Аңтаракай тону бар, кодурайган бою бар. Тапкыла. Тон эмнеде бар? Карышкыр эмеспи? Жок, ал туура келбейт. Чоң да. Түлкү болсо керек. Ойлонгула, балдар. Мен билдим. Кой турбайбы? Туура таптың, азаматсың. Актан, эми сен айт табышмакты. Мейли, анда уккула. Кыш куюп, ылай чылабайт, ичи тышын шыбабайт, үй куруп алат. Кайсыбызда балта керки кармабайт. Ой, бул ким я? Мына кызык, балта менен керкиси жок. Ким кура алат үйдү? Билбейм. Бул ким болду экен я? Ой, балдар, карасаңар, тетигил эмне я? Кана, такай гана. Тамдын чатырынын алдында. Ай, бул эмненин үйү я? Аябай кооз экен. Ой, мен таптым окшойт жандырмагын. Бул деген чабалекей да. Чын эле, мен да ошентип ойлогом. Туура, таптыңар, азаматсыңар. Ой, караңылачы, чабалекей уясына учуп кирип баратат. Бул чабалекейдин үйү турбайбы? Ал ушул жерде жашайт турбайбы? Тобокей, көрсө чабалекей уяда жашайт экен да. Кызык, а башка жаныбарлар каякта жашайт болду экен? Туура айтасың, такай, чын эле. Жүргүлө талаага барып карап көрөлү. Жүргүлө анда. Кызык суроолор бар, кызыкпаган укпай. Кана айткылачы, күн каякта уктай. Неге учат чымчыктар, нан каяктан келет? Ушулардын жообу бизге абдан керек. Ушунчалык кызыктуу суроолордун айткыла. Билбесең эгерде издеп жообун тапкыла. Карасаңар, кирпи чыркап баратат. Кызык, а кирпи каякта жашайт? Карагылачы, балдар. Ал ийинин көздөй чыркап баратат. Демек кирпилер ийинде жашашат турбайбы? Тигине коюндой чыркап баратат. Каяка баратат? Коюндар бакта жашашат го, Коюндай кийинде жашайт да, тигине.
турбайбы? Балдар, карагылачы. Аюу келатат. Үйүнө баратса керек. Кызык. Аюу каякта жашайт? Билбейм. Мен да билбейм. Анда чоң атадан сурап көрбөйлүбү? Жүргүлө, кеттик. Кызык суроолор бар, кызыкпаган укпайт. Кана айткылачы, күн каякта уктайт. Неге учат чымчыктарынан каяктан келет? Ушулардын жообу бизге абдан керек. Ушунчалык кызыктуу суроолордон айткыла. Билбесеңер эгерде издеп жообун тапкыла. Саламатсызбы, чоң ата? Саламатчылык жүрпөлөрүм. Чоң ата, биз бүгүн Жирпи менен Коенектин кайда жашаарын билип келдик. Бирок аюунун кайда жашаарын билбей койдук. Айтып бериңизчи, атаке. Күрөң аюулар токойдо жашашат. Алардын үйү үңкүр. Андан башка ак аюулар да болот. Алар түндүк уюлда, кары көп, өтө суук тарапта жашашат. Рахмат, чоң ата. Аюулардын каякта жашаарын да билип алдык. Аюулар күрөң, анан ак болушат турбайбы? Чоң ата, күрөң аю эмне үчүн токойдо жашайт? А кой короодо жашайт? Туура суроо бердиң, Акылай. Балдар, жаныбарлар жапайы, анан үй жаныбарлары болуп бөлүнөрүн билесиңерби? Жок. Анда уккула, балдарым. Жапайы, анан үй жаныбарлары болот. Кой короодо жашайт. Анткени ал үй жаныбары. Адамдар ага кам көрүшөт, жем чөп берет, сугарат. Анда биздин корообузда үй жаныбарлар жашайт турбайбы? Туура айтасың, Акылай. Азаматсың. Кана, кем мага айтып берет үй жаныбарлар? Мен, ой! Ат! Ит! Ал кепесинде жашайт. Туура айтасың, Актан. Ит үйдү кайтарат, уй сүт берет, ат чана сүйрөгөнгө көмөктөшөт. Балдар, агайсы жаныбарлар токойдо жашашат? Түлкү. Карышкыр. Коён. Кирпи. Күрөң аю. Ак аю. Бирок ал түндүктө жашайт. Азаматсыңар, балдар. Силер жаныбарларды туура айттыңар. Эми түшүндүм. Жапайы жаныбарлар токойдо, адамдардан алыс жашайт турбайбы? Ооба, Актан, сен туура баамдапсың. Мен да бүгүн көп нерсени билдим. Балдар, силер да билдиңерби? Жапайы, анан үй жаныбарлары кандай экенин эми билебиз. Рахмат, чоң ата. Мен барып апама айтып берем. Жакшы калыңыз. Жакшы бар, Акылай. Жакшы баргыла, балдар. Токто, Акылай, токто, Актан. Менчи? Мен эмнемин? Үй жаныбарымынбы, же жапайымынбы? Чын эле, атакай эмне? Мен эмнемин? Такай, сен токойдо жашабайсың да, туурабы? Токойдо? Жок. Үңкүрдө да жашабайсың да, туурабы? Жок. Короодо жашайсың да. Ооба. А биз сени менен чогуу ойнойбуз. Ооба. Анда сен үй
жаныбарысың. Ура! Мен үй жаныбарымын. Такай, мен сен жөнүндө ыр да билем. Айтып берейинби? Уккум келип атат. Аябай, айт тезирээк. Менин да уккум келип атат Такай жөнүндөгү ырды. Анда уккула. Биздин Такай таттына узун белди кулагы, бачым чуркай талдыга тыпыйган төрт уягы. Тыпыйган, тыпыйган, тыпыйган төрт уягы. Тыпыйган, тыпыйган, тыпыйган төрт уягы. Күлкүмүштү ырайы күндө сокко кулагы, тыпылдаган шайыр дос тыкылдаган туягы. Тыпыйган, тыпыйган, тыкылдаган туягы. Тыпыйган, тыпыйган, тыкылдаган туягы. Аябай жакшы ыр экен. Мага аябай жакты. Чын эле Актан, азаматсың. Мен кеттим анда. Апам күтүп атат үйдө. Жакшы калгыла. Жакшы бар, Акылай. Эртеңкиге чейин. Апа. Кызым, көңүлүң аябай ачык го? Бир нерсе айткың келип атабы мага? Апаке, жапайы жаныбарлары менен үй жаныбарлары каякта жашаарын билем. Койчу. Анда айтып берчи. Мен да билип алайын. Жапайы жаныбарлар токойдо жашашат. Алар аю, коенек, түлкү, анан карышкыр. Туура. Апа, билесиңби? Аюлар көрсө ар кандай болушат турбайбы? Кандай болушат экен, кызым? Алар күрөң, анан ак болушат экен. Күрөң аюлар токойдо, үңкүрдө жашашат. Ак аюлар түндүк уюлда жашашат. Аякта аябай суук болот. Каар дагы көп болот. Туурабы, Акылай? Туура, апаке. Апаке, үй жаныбарлары адамдардын жанында жашашат. Үй жаныбарлары кайсылар? Алар кой, ат, уй, анан ит. Такай дагы, ал дагы үй жаныбары. Анткени ал дайыма биздин жаныбызда жүрөт да. Биз аны менен чогуу ойнойбуз. Туура, Акылай. Жапайы жаныбарлар менен үй жаныбарларын билип алганыңа сүйүнүп атам, кызым. Балдар дагы билип алышты. Туура, Акылай. Эми балдар менен коштошчу маал болду. Жакшы калгыла, достор. Жакшы калгыла, балдар.